Қараңызшы, Алла Таала айтат екен, егерде сен жөнүндө башка инсандар дейт, мен билгендей сени кантип таанысам дейт, ошондой таанып билгенде дейт, массаламу алейк, сага башка инсандар салам бербей коет эле дейт. Жакшылык кылуу, сени мактоо, даңазалоо ал жакта турсун, сенин кылып аткан күнөөлөрүңдү, жаман иштериңди элдин көзүнө алып чыгып кое турган болгонуңда башка инсандар сага салам да бербей коет эле дейт. Караңызчы, Алла Тааланын кандай бир бизге болгон мээримдүүлүгү, кандай бир жакшы мамилеси болуп жатат. Ва а'заму мин залика ал-афия дейт. Мындан да чоңураак бир нимат бар дейт. Бул экөөдөн да өткөн чоң нимат бар дейт Алла Таала. Ал дейт, сенин ушул жашыруун кылып аткан күнөөлөрүңдү бир гана жашырып да койбостон, кыяматта ошону кечирип бейишке алып чыгып койгонум бул эң бир чоң нимат дейт. Көрдүңүзбү туугандар? Алла Таала пенделерге канчалык мээримдүү зат. Канчалык Алла Таала ушундай ниматтар берип жатат. Кандай адам бар, кандай бир зат бар сиз менен ушундай мамиле кыла турган. Кылган катаңызды жашырып коюп, эч кимге айтпастан, канча ката кетсеңиз дагы, канча ал адамды жамандасаңыз дагы, ал кишиге тоң моюндук кылып, артынан канжар урсаңыз дагы, баарын кечирип кое турган кандай адам баласы бар. Ал бир гана пайгамбарлар болбосо, башка инсандын колунан келбейт туугандар. Алла Таала сиз менен бизге ушундай мамиле кылып жатат. Ушундай ниматтын кадырын белгиле дейт.